Эсиңиздерде болсо мурунку берүүлөрүбүздө Коштөбө, Чоңдөбө тууралуу сиздерге азын-ороқ маалымат бергенбиз. Кызыктарга саякатыбыздын бул жолку берүүсү дал ушул жерлерде жайгашкан дөбөлөр туурасында болмокчу. Эл арасында ыйык дөбө катары айтылып, бирок толук кандуу изилденбей, эмне дөбө экени белгисиз болуп келген Нарын районуна караштуу Миңбулак айылындагы дөбө тууралуу кызыктуу маалыматтарды алып, Миңбулак айылын көздөй сапар алдык. Down and well, that bike is junk. It is now, if it wasn't before. Massive frustration for Peter Sagan. Коштөбө тууралуу айта турган болсо, кубагында Бартоль тизилдеп, 2-3 кылымга таандык деп белгилеген. Мындай дөбөлөр жерлерде ого эле көп. Көбүнчө калмак дөбөлөр деп да коюшат. Бирок дөбөлөрдү сактардын күмбөсү деп да келишет. Эң таң калыштуусу жанында жакын жайгашкан бөксө тоолордун жоктугу, ачык далалардын ортосунда жайгашкандыгы да бир эсептен таң калтырып келет. Биз жанатан бери Нарын шаарынан чыгып, bir топ жол жүрүп отуруп, дал ушул биз сөз кылып жаткан Миңбулак айылына да жете келдик. Анда биз дал ушул айыл аймагындагы сырдуу дөбөлөргө саякат жасамакчыбыз. Ilgari sayıkbeste sızıp kayıp şarşata üstün hırdırıptı salağı istep oşa işten jakşılap toplaka tarıfa sıra basansır bolar. Buradan da Kalastan çok geçti. Dövele olup turçu. Ağınbay göz ötüp etti oşa kişi degen ilgari sızıp açıyor. Kalastan olsanlarına anca yok. İlgari sayısı. Bizde de bilmiyor işte. Açılıp cevap etti. Kalatçıda ulup açıyor. Burada getirip düşündüğünüz ne? Oşalan kalgan tarifin sızıp koyup şarşata da suvasanızda dağarasına ayıp koyuyor. Başta da var, çeşitli. Köp, ilgerden beri uşu büyüş kalpasını istegen. Buraya nasıl değil? Dağına tarifi oşak işten suvasanızda. Biz bir yıllar
Коштоого барганбыз да. Далыштай, анан башканда да анан бир сырдуу жактары да бар экен да бул дөбөлөрдүн. Анан касып атып трактор жүрбөй калганда бунун да ушундай сыры бар. Eşikten özdür asıp. Шаршатадан сурасаңыздар дагынасын айтып берет. İlk kolu sağıp yürüye kalap. Çatın alı sağıp yürüye. Atiyaptığımızı yürüye kalap. Эми ошол киши өтпөптү. Göz ötüp öttü aldı şimdi. Almaydı. Kızı almaydı. Bu yerde eski salaydı. Bu kalgan. Yerdeçi. Karkas koyup tuttu. O şunda yaşap tuttu. Anday onun bir de uçuğundan gün. Öbür can koş koş geldi. Onun için bir katamız alıp o yurttuk narça oldu. Reşat etti. Bayçesi var abi. Анда байчесинен да сурасак болот. Bayçesinden sorsan da çıkmışım bile. Азыр биз анда шаршатап бираз таанышып Çoğu o şol ayarlı. Çoğu yaşap tuttu. Anday olgan. Айсанда ушул дөбөнүн үстүнө чыгып карасак болот да. Olur. Koyup şarşata bilir. Башкасы экен мындай. Кытайча Өрмөлжүн. жаңы сылкалды ремонт болуп, мектепке кирет. Ошондо дагы от жагып, ушуну иштеп атам да. Канча болду мектеп болгону? Мектеп болгон 2016. Ошондон баштап жаз айында баштап кириштик, ошол ичин тазалап, эки акбягын карап, мектеп болуп ачылды. Ошондо Биз биягына киресизби? ооба, биягына кетебиз. Шаршатадан бардык сурасаңыздар ошону айтып берет. Азыр бияктын тааныш алды анан мыжык барган. Ошондой барсаңыздар. Бул азыр дагы алдын жасап коюшту. Биздин ошо атына заты жарашпай өрнөк айылын өрнөктүү болсун деп 1936 жылы уюштурган экен. Анан бул дөбөгө биринчи талас станы колхоз уюштурганда талас станы деп ошо колхоздо эмгектенгендер келип ошол жерден тамактанышчу экен. Анан бул дөбөнүн менин угушума караганда, элдик уламыштарга караганда бул 1919 кылымдагы Жуңгар хандыгы же болбосо башкача айтканда калмак баскынчылары ошо кыргыздын жерине келген учурда аябай кыргын болуп, кыргыздар менен ошо калмак баскынчылардын согушу учурунда ушу кан суудай агып аябай кыргын болгон дейт. Анан калмак баскынчылары анан кыргыздардын сөөктөрүн ошо жерде курман болгондордун сөөктөрүн ушул жерге алып келип окумуштуудай кан суудай агып дөбөдөй болуп үйүлгөндө анан эми баары бир мусулман да ушул жерге көмгөн деген уламыштар айтылат да. Балким ошондон ушундай дөбө баягы ыйыктыгы ошондобу деп калышат да. Эл үчүн, жери үчүн курман болгон биздин ата бабаларыбыздын сөөгү жатат деп дагы уламыштарды айтышат. Анткени менен бул жерлер Манас эпосунда Сагынбай, Саякбай, Тыныбек манасчылардын вариантында да Бейти Каранын талаасы деп айтылат. Балким бул кароол дөбөлөрдүн бири болуп жүрбөсүн. Аталарымдан сураган боюнча калмак дөбө деп койчу. Болгурларда кыяз чалып турган арыктарды калмак арык деп койчу. Ушундай кызыктарым бар. Кызыкканда да аябай кызыгамын. Муну көп кишилер келген, сураган калмак дөбөнү. Андан сырткары ушул жерде чоң согуш болгон деп бугам иниш. Мисалы, жанакы Манастын эмесиндеги айтылган Бейти Каранын талаасы деп кошулуп кетет ушул. Тыныбек атанын айтышында дагы Сагынбай, Саякбай атанын айтылышында дагы анан бул жерди Бейти Каранын талаасы деп биягы эмгекчил колхозу, биягы Куйбышев колхозу, биягы Канзавод завхозу, биягы алдынан бери Курчерек деп коет, ошондон бери теп түп тала. Анан ушул жерде Бейти Каранын талаасы ушул жерден
Manas atalar çalışkan dep ошо eski kişilerin aytışı var da. Anan kийинки поколение ушул жерде калмактуу деп атагандан уктум. Андан сырткары мындай eski kişiler айтат калмактуу үйү. Bunun içinde bir nerseler var деп калышат. Анын касыптын изилдеген киши жок, изептин изилдеген киши жок. Андан сырткары буяктан мындай дөбөлөрдөн 2 бар. Бул дөбө өрнөк конушунун ачык талаасында жайгашып, диаметри 33-35, бийиктиги 6-7 метр. Тургундардын айтымында өкүнүчтүүсү эч кандай изилдөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Алынбай айтат, Кенжебай алынбай деген. Ошерде турат сарайда. Ошерде ошол практикалар башынан баштап келген эмес, ошол сарайдын практикасы бар болчу. Ошерде удаурун сакталып, боягына бир жагына ашкана ошол туруп калды. Тамак ичип, ошол мезгилде тамакчы болуп калдырат, бир жеңил ага. Ошондой болду. Алар кичинекей эште. Андан кийин бияктан мектеп болуп деп калды, садик болуп деп калды. Акырын мектеп башталышка болбасын деп шундайларды билем. Мында ушул немегечи, ушу дөбөгө кызык келгендер болду. Мында археолог болобу, тарыхчы болобу. Негизи мындай айтканда чакырып, сураштырып көрөбүз дешкен. Өзлөрү, бияктан. Ана силер келдиңер. Ошону изилдеп көрсөк болот эле, кызыккандар бар менде. Бирок ишке аша элек. Бияктан чакырабыз. Анткени бул нерсе өттүк. Бул топурактын составын алабыз деп, Нарын университетинен. Балдар келген, мугалимдер топурактын составын алабыз деп. Чөлкөн боюнча. Кет жактан, биякта да бою кичинекей жабылып тур. Ошол алабыз деп келген ошол кызыккан. Бул жерде эмне аларды сурашкан. Мындай бийикке салынып калган бул мектеп биякта болду. Ошондо бир кызыккан Америкадан алып келип, мына изилдөөчүлөрчү, изилдеп көрөлү дешкен. Аграрный экономика колледжинде. Араң түштөп тур да, сарылып. Могу үстүнө, араң ошо могуки узаган салышты. Бул анда мындайраак чоң дөбө турбайбы? Үйгөрө экен да. Анан мектеп болду, университет болду, тимден болду, жамылан кетип да, мындан келген. Сырдуу жер. Сызыкбай Шаршатадан маалымат аласыздар да? Болот, толук маалыматты. Ыйык жерде анан үстүнө мектеп курган турбайбы анда? Таластан болду. Жылы күзгө жуук. 75-жылы күзгө жуук. Бегалы Жамбалотов деген булдузер айдаган жигит бар, ошол касты. Менде ушул айылда эле магисте. Ана ошо касыбынан ушул түртүп, ушунун түрткөнгө чейин түртүп келип эле экскаватордун лопатасы коебуз да, тиши өтпөй калды. Кайып эле туруп алды. Ана ошо боюнча токту мындан дылдыйлат дешкен да. А кезде Сыдыков, Өсөрүп деген райком, апкомдор келген кишилер да. Ошолордун күчү менен. Таластан дегенде бул айыл билчү эмес да. Бул түчүктө Таластан болчу экен. Ошондой кылабыз деп ар бир айылга Таластан деп салдырган. Ошол түрттүрөрдө бир кара адамдар айткандары болгонбу? Бул сырдуу түртпө дегендери. Буну аталарыбыздын айткандар болгон. Агече түртпө деп айттырган эмес. Түртүп аткан түртпө деп айттырган эмес. Касыбасы каспа деп айткан киши болгон эмес. Себеби эстиргүчтүү эле да. А бирок буга тийбегиле, бул мүрсө болуп калышыптын бар. Деген кишилер болгон. Ал бул сөртүкчүдүн эмес. Бул зыян болуп калабыз. Ал болуп калабыз. Көпчүлүгү ушул мүрсөгө тийбегиле, өзүбүзгө зыян тиет, бала бакырабызга тийип калат деген сөздөр болчу. Муну мүрсө деп коюшчу. Анан бир сырдуу жактары көрсөткөн учурлар болгонбу ошол түртүп атканда? Эми сырдуучун мен айтпадым, так айта албайм. Сырдуучулар бирөөнү зыян болду мен деп калп эле божомол кыла бергенде болбойт. Бирөөнүн эмесин айткан. Болсо болгондур. Анан бирок могуркини касып атканда болуп ушерде болчумун мен деле. Дүңгүрөп турчу да. Айтымдарында бул ыйык төбө 75-жылдарга чейин элдер үстүнө отуруп жыйын курган жай болгон. Ошондой эле төбөнүн ыйык сырдуулугу СССР убагында үстүн түрттүрүп таластан салуу учурунда билине баштаган. 75-жылга чейин элдер үстүнө отуруп жыйын курган жай болгон. Ошондой эле учурунда да төбөнүн ыйык сырдуулугу СССР убагында үстүн түрттүрүп таластан салуу учурунда билине баштаган. Бул касиеттүү жер, айланып кетейин деп. Бул жанагы чүйдөгүч
Эмне деп коет? Бурана. Бурана сыяктуу жер экен. Андан кийин муну деген таластан салабыз деп туруп түрттүргөнбүз. Түрттүргөндө дыты жана дытын түшкөн эмеси тишөтпөй койду. Мен водовоз айдачымын, попурбочумун. Ушерге канча водовоз койдум, бире кирип кетти. Эче каккан жок. Оюкчасы бар беле? Жок, оюкчасы жок, кандай киргенин билбейсиң. Бегалиев ким эле? Ошол киши түрткөн баягы дыты менен. Канча сууйдук ушу комчалык жергечи. Мен водовоз менен улам эле алып келип куям, алып түртөп семет экен. Чистый семетти алды. Кандай семет экенин билбейсиң. Сууну жибитиш үчүн куйгансыздар да. Үстүнөн куйдук. Ошол буякка да аккан жок, тияка да аккан жок. Ушул жергечи. Башкача өзүнчө жанагы мударага сыяктанган эме экен да бул жер. Деп ойлойм да ошону мен. Кылым карыткан тарыхый жайлардагы акылга сыйгыс сырдуу көрүнүштөр көп. Анын сырын толук изилдемейинче эч нерсе деп айта албайбыз. Бул дөбөнүн дагы бир сырдуулугун көрүп багалы. Кыргызстанда дал ушундай дөбөлөр көп деп айтсак болот. Айталы ушул Нарын областынын ичинен алганда эле ушул Актала районунун Кош дөбөсүн айтсак болот. Ат башыдан Чеч дөбө, башка дагы дал ушундай дөбөлөрдү санап отурсак көп. Дал ушул Миңбулак айыл аймагындагы билим мектеби болсо, билим уясы болуп турган дал ушул дөбө жөнүндө биз жанатан жергиликтүү тургундардан сурадык. Көптөгөн сырдуу жактары жөнүндө ар кандай уламыштар дагы айтылып келди. Дал ушул сырдуу жактардын ичинен азыр биз ушул мектептин ичинен саат жүрбөй калат деген сөзгө кызыгып, анын чындыгына жетели деп турабыз. Ыйык дөбөнүн үстүндө убагында таластан салынып, андан кийин учурда билим уясы болуп калган экен. Учурунда дал ошол дөбө үстүндөгү имаратты кайтарып иштеген агабыздарга дагы сыр көрсөткөн экен, бирок ал кишинин тилекке каршы көзү өтүп кетсе дагы анын өмүрлүк жолдошу учурда бар. Дал ошол өмүрлүк жолдошун биз атай чакыртканбыз. Азыр келип калса, биз дагы кандай сырларды көрсөткөндүгү тууралуу сурайбыз. Канча жыл иштеп калдыңыз? Биз ушул жерде 25 жыл жашадык. Ушул жерде балалы болдук, чакалы болдук, агардык, көгөрдүк. Ошол иштеген убагыңызда бир сырдуу сырдуу бар экен. Кес-кесте үн чыгып калар эле. Жанымда бирөө басып бараткансыйт эле. Ошолор кайсыл жерден болду? Анам чогуу көрөдү. Эшигим оякта болчу, ояктан кетип болуп комнатка жатчубуз. Анан ишелса бир шылыш болчу, дүңгүрөп, андан соң дүңгүрөп калганда жит чыгарып койчубуз. Анан басылып калар эле. Эшик ачылып жабылгансып, кичине эмеси бар да негизи. Эшиктер өзүнөн өзү ачылып. Өзү ачылып, билгичтер ачылып. Бирок биз тоотпой эле калганбыз, 25 жыл оңой жыл эмес да. Андан кийин анан мектеп болуп калды, мектепке өткөрүп бердик. Ошо жана кеп кылып атасыз, ошо ороо каскансыздар, ошол кайсы? Ороо кастык, могу комнаттан ороо касканбыз 2 метрдей кылып. Ичинен эме түштү, кум. Кум десең кум эмес, таш, сары таштар, же цемент эмес. Бул комнатадан болчу да? Могу комнатадан болчу. Азыр деле бар ал делечи. Анан кум суу деле майда чыккан жок, мындай эле каткан цемент сыяктуу, чопо сыяктуу бир кат-кат сары болгон эмелер эле чыкты. Бирок 2 метрдей эле казадан картошка сактачубуз. Андан башка эч ким деле казып изилдеп жок, эч ким казып, эч ким изилдеген жок. Анан дүңгүрөп калганда жыт чыгарып эле Куран окуп коюпчубуз, анан токтоп калчу. Жана саат батарейка салып турган саат токтоп калчу. Бир эмеси бар болчу, негизи бар. Жанымда жүргөнсүз бирөө. Аны деле тоотпой эле билбей калдык. Эси бар сыяктуу. Эси бар негизи, анан үн чыгат. Үн чыгып турат. Анан Куран окуп койсоң басылып калар эле. Кээде бул үйдө отурсаң, бул үйдө бирдеме кылып аткан өңдөнөт бирөө. Анан кирсең эчтеке жок, ушундай.
бул жерде сырдуу жактары да бар экен да. Бул жерде байкелер айтып атышат. Саат токтоп калат дейт, анан эшик ачылып жабылат деген да сырдуу жактар. Ошонун чындыгы барбы? Ошонун чындыгы бул биз мектепте биринчи ошо биякта башталгыч класстар окуйт. Кандай саат алып келип таксак дагы ошол жаңы алып келсең дагы бир аз жүрөт деле анан жүрбөй калат саат. Бул жерде такыр саат жүрбөйт, иштебейт кандай саат болсо да. Кайра саат алып чыгып эле кайра биз башка корпустагы класстарга коебуз, иштеп калат. Кандай саат болбосун иштебейт бул жерде. Бул мектеп эми Акчолтой мектеп. Сырдуу дөбөдө турган мектептин деле анчалык аябай коркунучтуу нерселери жок деп эсептейм. Себеби баягы бир нерсеси эле баягы ал дөбөдө турган стенага илинген сааттар жылбай калат, токтоп калат. Анан биздин мындай билишибизче ошо магниттик талаа көп деп эсептейбиз. Анан бирок муну уламыштардан баягы ошол учурдагы адамдардан сурап көрсөк, мындай көп нерселер, көп уламыштар чыгат экен. Анан учурда биз ошол жерде эмгектенебиз, кирип чыгабыз, андай деле өтө коркунучтуу, өтө мындай нерселерди байкабайбыз. Акчолтой мектеп өзү колдоп келет. Дөбөдө туруп ошо көп нерселер байкалат. Өзү касиеттүү жер деп ойлойбуз. Мына азыр биздин колубузда иштеп жаткан саатты карап турабыз. Азыр биз ушул мектепте саатты илгенде бир аздан кийин иштебей калат дейт. Ошонун чындыгын чогуу көрмөкчүбүз. Негизи адам баласында акылга сыйбаган көптөгөн көрүнүштөр болот. Чындыгында биз сөз кылып жаткан мына бул саат бул жерден токтоп калат деген жергиликтүү тургундардын айтымынан улам биз дагы ушул билим уясынын ичине кирип саатты коелу деп чечтик. Ал эми чындыгында эле бул жерде сырдуу көрүнүш барбы же бир магнитный полянын аркасында ушундай токтоп калабы? Анын чындыгын азыр чогуу саатты көрөбүз. Бир киши болгондо дагы телебөрчүлөр ишенбей калбак, андыктан кесиптешим экөөбүз чогуу коюп, анан бул канча убакытта токтойт чындыгын билебиз. Азыр чогуу убакытты байкайт. Азыр саат 2:30 өтүптүр. Саат азыр үзгүлтүрксүз камераны коюп иштетип коебуз. Канча убакытта токтоорун көрөлү. Туура. Анда өзүнчө Биз 26 чакырым жол басып бул дөбөгө кызыктар болгонубуздун да негизги себеби ушунда.